Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Оштогу Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Калинин колхоз айылынан сатыла турган үй боюнча маалымат беребиз. Сатыла турган үй Калинин колхоздогу Ахунов көчөсүндө жайгашкан. Тактап айтканда, Мясо комбинаттын көчөсүндө турат. Биз азыр Оштогу Калинин колхоз айылындабыз. Шарк айыл өкмөтүнө карайт. Бул жагы эгерде сиздер ушул жол менен түз барсаңыздар, Оштогу Ош районго барасыздар. Ал эми шаардын так ортосундагы Ош райондон Базарчиктен Элина ресторанынын жанынан оңго бурулуп, ушул жол менен келсеңиздер, темир жолдон өткөндөн кийин солго бурулуп кирсеңиздер болот. Ал эми ушул асфальт жолду улай жогору чыгып барсаңыздар, Шарк айыл өкмөтүнүн борборуна барасыздар. Же болбосо онкологиялык больницага оңго бурулуп барсаңыздар болот. Биз ал жака барбайбыз. Сатыла турган үйгө Шарк айыл өкмөтүндөгү Калинин колхоз айылындагы Ахунов көчөсүнө кирип барабыз. Болгону ушул жерден 3 көчөдөн 500-600 метр гана киребиз. Азыркы 3 көчөдөн Ахунов көчөсү аркылуу чыгыш тарапка болгону 600-700 метр гана кирдик. Келе жатканда жолдун эки тарабында контейнерлер турат. Андан өткөндөн кийин бурчта 2 кабаттуу мансард тибинде салынган чоң үйдү көрөсүздөр. Сатыла турган үй мына ушул экен. Үйдүн ээси менен мен бул жерге чогуу келдим. Буюрса экөөлөп баарын түшүндүрүп көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биз баштадык. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Чегара, Пескоблоктун наркы бурчунан окшойт, ошол жерде. Наркы бурчу. Ошол жерден башталат. Мына үйдүн жанынан да калитка коюлган аркасынан. Ал жерде дагы бир. Жакшы, түшүнүктүү. Биз бул үйдү көрсөтүүнү баштадык. Үйдүн арка тарабында Пескоблоктун жанында огородко кирип чыга турган өзүнчө калитка бар экен. Ал сиздерге көрүнүп турат. Ал жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Үйдүн аркасында өрүк 2 чоң черешня бар экен. Үйдүн фундаменти чындыгында мощный куюлуптур. Караңыздар, чоң үй. Азыр үйдүн ички бөлмөлөрү кандай болгон? Ички ремонту барбы, жокпу, проектиси кандай? Бактарагы кандай? Жердин участкасы канча сотук? Баарын сиздер менен чогуу көрүп чыгабыз. Дарбазасы чоң дарбаза коюлуптур. Анда баштадык. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Ылайым ушул үй сиздерге насип кылып калсын келечекте. Мына ушундай чоң үйдө жашап калыңыздар. Охо, тим эле бизнеске айтат го бул жер, Роза бийик, капитальный курулган турбайбы? Мына караңыздар, үйдүн алдына киргенде бул чоңдукту, бул кеңдикти караңыздар. Мынакей курулуш. Жалпы жер аянты канча сотук, мырза? 8 сотук чыгат. 8 сотук чыгабы? 8 сотук. Ашыгы менен. 8 сотуктан ашыгыраак экен. 8 сотук деген жер аянты дагы бул оңой эмес. Оштуктар айткандай чакана эмес. Көрүп турасыздар, сиздерди тим эле жүдөтөт. Канча дарак бар? Жалаң черешня экен, 12 түп. 12 түп, мына мындай чоң черешня бар экен. Мындай чоң черешняларды өндүрүш, чоңойтуш үчүн сиздерге кеминде 12 жыл керектелет. Анда үйдү көрсөтөбүз. Биз азыр мына ушул чоң заманбап дарбазадан кирдик. Киргенде эле оңго бурулуп карасаңыздар, чоң үйдү көрөсүздөр. Г-образный өзгөчө проектте салыныптыр. Бул жагы бышыккычтан экен, көчө тарабы сейсмопоезу куюлуп, бышпаган камгычтан салыныптыр. Бирок сейсмопоездер куюлган, перемычкалары куюлган, фундамент мощный, жалаң терезелери пластик экен, кыскасы көңүлдөгүдөй деңиз. Г-образный формада салынган үй экен. Крышасы оцинковка тыныкі менен жабылып, өстүрмөлөрү жасалып, суу түтүктөрү дагы бүт коюлуптур. Жыгаштар кандай жыгаштар? Жыгач терек иштетилген эмес, жалаң сасна. Жалаң сасна деңиз, Тим эле жыгаштарды кынап коюпсуздар. Биз анда баштадык. Терезелери жалаң пластик экен. Бул жагы подвалбы? Подвал бул жагы. Подвалга өзүнчө киребиз. Эгерде сиздер үйдүн негизги бөлмөлөрүнө киребиз десеңиздер, мына ушул тепкичтен жогору көтөрүлүп чыгасыздар. Чыкканда сол тарапты карасаңыздар, мындай чоң огородду көрүп турганга жарык
кирип турганга чоң терезелер коюлуптур. 3 чоң терезе бар экен бул жакта. Ал эми бул жерде көрүп турасыздар, үйдүн коридору өтө кең, өтө чоң. Биз бир чекеден азыр көрсөтүп беребиз. Тепкичтен экинчи кабатка дагы чыгабыз. Ага чейин сиздер чыдап туруңуздар. Тепкичтен көтөрүлүп чыгып, үйдүн негизги бөлмөлөрүнө киргенде эле оңго бурулсаңыздар, бул жерде биринчи бөлмө. Бул кандай бөлмө болот? Балким кухня, балким спальня деңиз. Же мейманкана. Чоң бөлмө экен. Узун туурасы 6га 4. 24 метр квадрат чыгат. 2 терезеси астана тарапта жайгашыптыр. Андан бир аз өткөндөн кийин дагы оңго бурулсаңыздар, тепкичтин жанынан дагы бир бөлмөгө киресиздер. Бул спальня окшойт, Бул же спальня. Спальня экен. 4кө 4. Санузели да боло турган турбайбы? Бул жагы санузел болот экен. Спальняден санузели. Мына ичи бышыккычтан салынган, монолит куюлган, керек болсо канализация, водоканал бүт монтаж болгон. Баары даптайыр. Сырттан эле сууга, канализацияга туташтырып койсоңуздар болду. Эми андан кайра сыртка чыгабыз. Коридорго чыккандан кийин тепкичтин асты менен жүрүп оңго кире турган болсоңуздар, общий санузел. Бул жакта дагы бир санузел болот экен. Бүт канализация, водоканал баары бар. Ички тарабы бышыккычтан бүткөрүлүптүр. Дагы бир бөлмөгө киребиз. Эгерде сырттан кирип сиздер түз кире турган болсоңуздар, бул жерде чоң бөлмө бар. Тактап айтканда конок бөлмөсү. Аксакалдарды бүт айыл элин чакырып ушул бөлмөдө коноктосоңуздар болот. Узундугун айтып коеюн. Узундугу менимче 11-12 метр чыгат окшойт. Бурчтан баштап мына бурчка чейин келип такалат. Өтө чоң бөлмө. Катар отургузсаңыздар 50 адам жөн эле батат. Узундугу узун, ал эми туурасы 3,5-4 метрге жакын. Көчө тарапта пластик терезеси бар, сыртында темир решетка коюлган. Ал эми астын караңыздар. Стяжка болгон. Теп-тегиз боюнча турат. Ламинантка даяр. Эми сол тарапка бурулабыз. Г-образный формада салынган үйдүн батыш тарабындагы формасы мына ушундай. Бул жер холл болот окшойт, Жалаң бышыккычтан бүткөрүлүптүр, сейсмопоясы куюлуптур. Мындай чоң терезелер коюлуптур. Болгондо дагы аквапласт. Шестигранный формада чыгыптыр. Ушул жерге жумшак эмеректерди коюп, телевизорду асып, тим эле жумшак эмеректерди чалкалап жатып эс алса боло тургандай. Бул жакка түз чыгып кетсе болот турбайбы, Келечекте менимче бул жерге да тепкич болуп, огородко ушул жак менен чыгып кетсе болот деңиз. Жанагы калитка ушул жакта. Бурчта, Жалпы аянты, жер аянты 8 сотыктан ашыгыраак, балким 10 сотыктыр. Бурчтук жерде жайгашкандыктан ашыкча жерлери дагы бар экен. Демек сиздерге ыңгайлуу, жери кеңирирээк. 2 бөлмөнү көрсөтө элекпиз. Жанагы залдан чоң бөлмөдөн өткөндөн кийин дагы бир бөлмөгө туш болосуздар. Бул жагы дагы спальный бөлмө. Кандай бөлмө болот бул жагы? Баняга? Баняга ылайыкташтырылган экен. Өзүнчө бир бөлмө. Бул жагында жуунуучу жайы, кичинекей, чакан бөлмө, канализация, водоканал баары монтаж болгон, таптаяр. Ал эми сыртта бул бөлмөнүн батыш тарабында дагы бир бөлмө бар. Ал чакан санузелдик бөлмө болуп саналат. Бул жанагындай эле. Мынакей, караңыздар. Демек, азыр биз сиздерге бул үйдүн 4-чү санузелин көрсөтүп жатабыз. Котельный болобу бул жер? Бул жагы ушу котельный. Топкага ылайыкташтырылган окшойт, бул жер, Туура. Демек, түшүнүктүү. Котельный болот экен, топка болот экен. Үйдүн отоплениясы ошол жерден жылытылат экен. Мына тепкичти караңыздар. Тим эле кооз жасалган. Муну келечекте сиздер жылтыратып, краскалап койсоңуздар, сырдап койсоңуздар, алтын жалатып койсоңуздар, тим эле сонун болот, кооз болот. Кооз жасалган. Толук бүткөрүш керек. Анан баары кооз чыгат, сонун болот. Биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып баратабыз. Экинчи кабаттын негизи мансард аянтчасы. Азыр эми бош бөлүнө элек. Проект боюнча кандай экендигин билбейм. Бирок сиздер каалагандай бөлүп алсаңыздар болот. Мансардка ылайыкташтырган турбайсыздарбы? Бүт көрүп турасыздар. Г-образный формада салынган чоң үйдүн экинчи кабаты мансард аянтчасы экен. Дубалдагы жарымынан көбүрөөк урулган, андан жогору тарабы крыша болуп жабылган. Мына. Караңыздар, мына жыгаштарды караңыздар.
жыгаштардын тим эле жоондугун караңыздар. Акчаны аябапсыз го, бири-бирине кынап коюптур тим эле. Жалаң сасына жыгаштар экен. Жоондугун караңыздар. Мынандай жоон жыгаштарды азыр анча-мынчасы колдоно бербейт. Мындай жыгаштарга акча сарптагысы да келбейт. Демек өздөрү жашайбыз деп салган окшойт. Биз экинчи кабатты сиздерге толук көрсөттүк. Менимче сиздер үнөмдүү пайдалансаңыздар, туура бөлүштүрсөңүздөр, экинчи кабаттагы мансард аянтчасында менимче 7-8 бөлмө түшөт. Жалаң спальный бөлмөлөр болот. Экинчи жагын, пайдалуу жагын, бизнеске жакын жагындагы сиздерге белгилеп коеюн. Эгерде бул үйдү сиздер сатып алсаңыздар, менчик медициналык борбор, же болбосо менчик бала бакча, же болбосо менчик мектеп, жана башка ушул сыяктуу бизнеске жакыныраак багытта пайдалансаңыздар болгудай экен. Экинчи кабаттагы аянтты дагы чоң-чоң, кааласаңыздар кичине-кичине бөлмөлөрдү уюштуруп койсоңуздар болгудай. Экинчи кабаттагы терезелерине дагы жалаң пластик аква пласттын терезелери коюлуптур. Сейсмопоясу куюлган, крышасын айтпаса деле түшүнүктүү болду. Баарын көрдүңүздөр. Кайра сыртка чыгабыз. Айтмакчы, биз сиздерге бул үйдүн подвалын көрсөтө элекпиз. Жертөлөдө дагы 2 бөлмө бар экен. Сырттан келгенде сиздер оңго бурулуп ылдый түшө турган болсоңуздар, бул жагы подвал бөлмөлөрү. Канча 2 бөлмө ба бул жак? Бул жагы 2 бөлмө. Бул биринчи бөлмө экен. Узун туурасы 6-4, 24 метр квадрат чыгат. Ал эми бул жагында дагы 1 бөлмө бар экен. Бул дагы подвалдын экинчи бөлмөсү. Бул дагы 4-4, 16 метр квадрат чыккыдай бөлмө. Биз баарын көрсөттүк. Баары бетон. Бул жерге электричество келген, а? Келген, Бар да. бар. Мага бир нерсени айтыңызчы. Социалдык объектилер жакынбы? Мектеп, бала бакча, мечит дегендей. Мен негизи Калинин колхозун 5 колдой жатка билбейм. Бирок Шарк айыл өкмөтүнүн жанында, центрде, базарчикте мечит, мектеп, бала бакча жакын экендигин билем. Бул жерге да жакын болсо керек, 500-600 метрдей. Жакшы. Андан сырткары, эгерде шаар ичинде бала чакабызды окутабыз десеңиздер, анда маршруттук каттамдар каттайт, жолу түз, таксилер тынбай келип турат. Шаарга кадимкидей пешком эле каттап турсаңыздар деле болот. Жалпы жер аянтын уктуңуздар, көрдүңүздөр, кароого муктаж көрүп турасыздар. Мына дарактарды карап эле көңүл буруп койсоңуздар, сиздерге тим эле түшүмүн жакшы берет. Канча дейсиз баасын? 60 деп атабыз эми. 60 000 доллар деп атасыз. Кеми болобу? Оны эми сүйлөшүп, варианттары болот. Сүйлөшүп көрөбүз. Көчө тарабы пескоблок менен забор болгон. Үйдүн аркасында ал жакта калитка бар экендигин дагы бир жолу эске салам. Таза суу бар экен. Агын суу деле келсе керек, Агыл суу делек, Жакшы, ограждение болуптур. Чоң дарбаза коюлган. Үйдү бүт көрүп чыктыңыздар. Жакпаган эч нерсеси калбаса керек деп ойлойм. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр жетсе, акчаңыздар болсо, анда сүйлөшүп көрүңүздөр. Варианты жокпу? Варианттары да бар. Эмне вариант болот? Эми акчасын кеберкилер 2 ай дейт, кеберкилер 1 ай дейт. Акчасын коюп бересиз. В рассрочку дегендей. Азыраак убакытка. Коюла турганда. Туура эле айттымбы? Ооба. Түшүнүктүү. Анда 60 000 доллар кеми бар экен. Нак болсо нормальный түшүп бергидей. Бирок варианты болсо билбейм, сүйлөшүп көрөсүздөр. Акчасын үзүп төлөөгө, бөлүп төлөөгө кыскасы макулдук берем дейт. Ал жагын эми сиздер сүйлөшкөнгө жараша чечип берет. 0552 17 17 22-ге чаласыздар. Бул биринчи телефон номер. 0552 менен 17 17 23-кө чаласыздар. Бул экинчи номер. WhatsApp иштейт. Круглосуточный байланышта болот. Үчүнчү телефону 0772 66 10 10 деген телефон номерлерге чала бересиздер. Башка сөзүңүз жокпу, мырзам? Жок. Анда жыйынтыктайлы, биз кайталы. Тез кабарды издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Бул чыгарылышта сиздер Оштогу Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Калинин колхоз айылындагы Ахунов көчөсүндөгү сатыла турган чоң үйдү 10 мясо комбинатка жакын жердеги чоң үйдү
бак тарагы 8 сотуктан ашык жер участкасы менен көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.